28 майга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Ички иштер министрлигинде 13-18 майда Борбор калаадагы болуп өткөн окуялар боюнча кеңешме өттү. Жыйынтыгында райондук милициянын башчысы Жеңишбек Айбитов баштаган 10 кызматкер иштен алынды. Дагы 20 кызматкер тартиптик жоопкерчиликке тартылды. Айбитов буга чейин Жалал Абад облустук милициясынын башчылыгынан бошотулуп, Свердлов райондук башкармалыгына башчы болуп дайындалган. Ал Жалал Абадтагы кызматынан 27-мартта милиция Кочкор атанын тургунун күч колдонуп кармап жатканда атасына болушкан баланы сабагандан кийин апрелде кызматтан бошотулган. Анткени менен эртеси ал Бишкектин Свердлов райондук милициясына жетекчи болуп келген. Ага чейин ал Ош облустук милициясын жетектеген. 13-майда Бишкекте бир нече кыргызстандык хостелдердин биринде жашаган чет өлкөлүк жарандар менен мушташып кеткен. Анын видеосу сот үстүндө тарап, бул 18-майда улут аралык тополоңго алып келген. Белгисиз адамдардын тобу чет элдиктер жашаган жатаканаларда тополоң чыгарып, адамдарды сабап, баалуу буюмдарын алып кеткен. Окуядан улам бери дегенде эле 41 адам жабыркаган. Милиция тарабынан кылмышка шектүүлөр кармалып, бейбаштык жана массалык башаламандыктар, тоноо, каракчылык жана расалык, этностук, диний, улуттук жана региондор аралык кастыктык козотуу беренелери менен кылмыш иши козголгон. Свердлов райондук милициясына жаңы башчы болуп Уланбек Алиев дайындалды. Ички иштер министрлиги аны кызматка дайындоо жөнүндө буйрук соттун мурда элеген кызмат ордунун калыбына келтирүү же ага теңдеш кызмат ордун берүү жөнүндө чечимин аткаруу максатында чыгарылганын билдирди. Буга чейин Алиев Борбор калаанын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы болуп иштеген. 2021-жылы көп балалуу жалгыз бой энеден ири суммада акча талап кылууга шектелип кармалган. Ага кыйноолор, опузалап пара алуу, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери менен иш козголгон. Аскер прокуратурасы Алиев ИИМдин айрым адамдары менен сүйлөшүп алып, аялга бир нече жолу психологиялык жана моралдык кысым көрсөткөн деп билдирген. Кийин 3 инстанциянын тең соты, анын ичинде жогорку сот, Алиевди кылмыштын курамынын жоктугуна байланыштуу реабилитациялоо укугу менен актаган. Өзгөндө 12 жаштагы өспүрүм асынган абалда табылды. Териштирүү башталды. Бул тууралуу клубга Ош облустук милициясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, 25-майда Өзгөн райондук милициясына Кызыл Октябрь айыл аймагынын 12 жаштагы тургуну сарайга асынып каза болгону боюнча билдирүү келип түшкөн. Окуя милицияга каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иши башталган. Тийиштүү экспертизалар дайындалып, окуянын күбөлөрү суралууда. Экспертизанын жыйынтыгы менен мыйзамдуу чечим кабыл алынат дешти милициядан. ИИМдин маалыматы боюнча акыркы 4 айда 36 бала өз жанын кыйды. Алардын 25 эркек балдар болсо, 11 кыз. Жашы жете электердин суицидке баруусу өткөн жылдын ушул мезгилине караганда 20%га көп. Бейтаптын тууганы кол салган дарыгер сотто жеңип чыкты. Бул тууралуу көз карандысыз медициналык профсоюз уюмунун жетекчиси Бермет Барктабасова билдирди. Анын айтымында 30-декабрь улуттук госпиталдын неврология бөлүмүндө бейтаптын тууганын өмөтчү дарыгерди сабап, тепкилеп, чачын жулуп салган. Натыйжада жабырлануучу башынан жаракат алып, мээси чайкалган. Бишкектин 1-май райондук соту кол салган аялга 30 000 сом айып салган. Бирок жаш дарыгер дагы эле стресс абалында жүрөт. Жумуш ордунда уруп сабоо, кемсинтүүгө туш болгонун дагы деле кабылдай элек. Жабырлануучу 30 000 сом айып пулдун өлчөмүнө нааразы, мамлекет үчүн болсо да, деди Барктабасова. Ал ошондой эле жабырлануучу компенсация үчүн сотко жарандык доо арыз менен кайрыла турганын кошумчалады. Аскат Жетиген аны УКМКнын кызматкерлери ток менен кыйнаганын айтты. Бул тууралуу 28-майдагы сот отурумунда билдирди. Анын айтымында буга чейин азаттыкка чыккан маалыматта тергөө абагында кыйнаган деп жазылып калган. Тергөө абагынын кызматкерлери жетекчинин орун басарлары келип менден көпкө чейин суранышты. Биз деген сизди кыйнаган жок элекпи дешти. Маалымат туура эмес тарап калгандыгынан тиешеси жок адамдар жабыр тартып калбаш үчүн мен тактап коеюн маалыматты. Кыйноо УКМКда болгон. Мени 1 саат бою УКМКнын шаардык мекемесинде ток менен кыйнашкан. Кимдер кыйнаганын тактай албайм. Алар бет капчан болчу. Баары алдыда, акыйкат баары бир жеңет, деди Аскат Жетиген. Атайын кызмат бул боюнча азырынча комментарий бере элек, ал эми иликтөө иштерин Аскер прокуратурасы жүргүзүүдө. Жетиген 20-мартта камакка алынган, ага бийликти күч менен басып алууга жана массалык башаламандыкка чакыруу беренеси менен иш козголгон айтылган. Бишкек шаардык мэриясы мектептерде сабактарды 8ден эрте баштоону сунуштады. Кала башчылыгы токтом долбоорун коомдук талкууга койду. Документте башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдарында сабактар саат 10дон эрте башталбай тургандыгы белгиленсин деген пункт бар. Мэрия бул жолдордогу тыгындарды жоюу жана балдардын коопсуздугун камсыздоо үчүн зарыл экенин билдирди. Муниципалитет Борбор калаадагы мектептерде окуучулар толуп, айрымдарында балдар 3 мөөнөт менен окутулуп жатканын. Мындай мектептерде акыркы сабак саат 19:00 аяктарын белгилейт. Кала бийлиги мектеп убактысынын башталышынан жана аяктоосунан унаалар туура эмес токтоп, тыгындарга алып келип жатат деп эсептейт.